Садырдын феномени бул күчтүү феномен. Эмне үчүн сиз ошол президенттик жарышта ал кишини колдогон жоксуз? Бул боюнча дагы биз ошол Садыр камчы болуп бардыгыбыз сүйлөшүп калган учурлар болду. Бизде парламенттик башкаруу болгон жок. Президенттик башкаруу өтүп кете турган болсо, менин амбициям бул президенттик позиция. Чын айтайын, жашырган жокмун, билбейм. Мамлекет мүлкүн мен саткан жокмун да. Масылташтан канча жылга кириш алып турасыз? Кечеүн акчасы жок жүргөн адамдардын бардыгында акча пайда болуп калды, мелечи. Хоббим дагы саясат, жашоом дагы саясат. Равшан мырза, чоң саясий өнөктүктүн алдында турабыз. Маанайыңыз кандай? Маанайым жакшы. Кыргызстан аябагандай кызыктуу, оор, ошол эле убакта бир өткөл мезгилде турат. Өлкө өзгөрүүгө, жаңы бир багыт алууга мүмкүнчүлүк алган учур пайда болду. Мурдагы саясий абалга караганда азыркы саясий абал кандай болгон күндө дагы бирөөлөргө жагат, бирөөлөргө жакпайт, жалпысынан жакшы. Мисалы, бир эле убакта 18 адамдын кандидатурасын коюшу президенттикке бул жакшы көрсөткүч болуп эсептелет. Мисалы, мындай абал Өзбекстанда жаралбайт, Тажикстанда, Казакстанда жаралбайт. Борбордук Азияда мындай абал Кыргызстанда гана жаралышы мүмкүн. Бирок ошентсе дагы оор учурлары бар. Мисалы, саясий атаандаштыктын убагында кандайдыр бир деңгээлде тарапташтардын бири-бирине болгон басымы, кайсы бир тарапташ карама каршы болуп кандидаттарга басым жасаган учурлар азыр болуп калып атат. Мен ойлойм, бул убактылуу нерсе, токтоп калат болуш керек. Өтүп кетсе жакшы эле нерсе да. Экинчиси экономиканын абалы. Экономика Кыргызстанда бүгүнкү күндө аябагандай оор абалда турат. Эгерде шайлоо бүтүп, шайлоодон кийин башка бир кандидат келеби же арабыздан бирөөбүз утуп келебизби, аябагандай оор, тарыхта болуп көрбөгөндөй экономикалык кризис менен, социалдык кризис менен, тышкы саясаттагы мамиледеги кризис менен өтүп келген кандидатка күрөшүүгө, чечүүгө аябагандай чоң жүктү көтөрүүгө туура келет. Сиз, Равшан мырза, өзүңүздү өмүр бою жогорку постторго, тактап айтканда премьер-министрликке, президенттикке даярдап келгендигиңизди, ал үчүн дайыма өзүңүздүн өстүрүүгө, билимиңизди дагы жогорулатууга аракет кылып келгендигиңизди айтып жүрөсүз да. Анан, албетте, ага аракет кылган учурларыңыз да болду окшойт, премьер-министр болом деген учуруңузду билебиз. Анан эми президенттикке ат салышып жатасыз. Ыңгайлуу учур азыр келдиби? Мен эмне үчүн көп эле айтып калам, мен өмүр бою өзүмдү ушул жогорку мамлекеттик кызматтарга даярдап келатам деп, жашырбастан айтып келатам өмүр бою. Муну айткан себебимден байкасаңар, көп премьер-министрлер же болбосо президенттер бийликке келгенден айтышат да, мен ушундай кызматка келип калам деп ойлогон эмесмин. Кээ бирлер айтат, мен түшүмдө да көргөн эмесмин деген кээ бир саясатчылар болгон да, ушул премьер-министр болгон, президент болгон. Алар мамлекеттик кызматка даяр болбой келип атышат. Мен алардан айырмаланып, өмүр бою айтып келатам, мен өзүмдүн билимимди, мүнөзүмдү, тажрыйбамды, бардык нерселеримди өмүр бою президент, премьер-министр болом деп даярдап келатам деп. Анткени президент менен премьер-министр болуш бул аябагандай оор жүк болуп эсептелет. Ага даярдыксыз келбейт. Ага даяр болуп келип, биринчи күндөн баштай эмне жасайсың? Кандай реформаларды ишке ашырасың? Саясатың кандай болот? Мүнөзүң кандай болот? Бардыгын даярдап келишиң керек. Анан кийин мен түшүмдө көргөн эмесмин деп келген адам, мынакей азыр жакында эле ошонун бирөөсү кетти бийликтен. Эмне жасаарын билбей келиши, жанакы биринчи класстагы мектепке келген балдардай болгону, бул мен ойлойм мамлекетти башкарууга келатканда туура эмес нерсе болуп эсептелет. Ошон үчүн биз бардыгыбыз бийликке даяр болуп келишибиз керек. Оор жүктү көтөрүүгө даяр болуп келишибиз керек. Албетте, мына талапкер катары жарышка чыктыңызда, бирок айрым бир иликтөөлөрдө сиздин жеңип чыгуу шансыңыздын ылдыйраак экендигин дагы ачык айтып жатышат. Анан же баягы саясатчы катары өзүңүздү жеңип чыккан бийликке көрсөтүү аракетиби бул, же кандайдыр бир сүйлөшүү болобу?
Мен ойлойм, Кыргызстанда бүгүнкү күндө жана айтып кеттим, аябагандай бир жакшы мурдага салыштырмалуу саясий өткөбөл мезгил пайда болду деп. Эгерде бүгүн байкап көрсөк, мурдагыдай бир адамдын аябагандай күчтүү басымы жок. Мисалы 2017 жылкы шайлоо аябагандай чоң басым менен өткөн. Анда мурдагы шайлоолор бардыгын чыгарбай, коркутуп, тынч отургула деген шайлоолор өтчү да. Же болбосо каршылаштар чыгып кала турган болсо, аларды тим эле аябагандай басмырлап, укук коргоо органдары, бийликтин күчү тим эле аябагандай басып турар эле. Азыр андай өткөл мурдагыдан жок болуп, башкача абал пайда болуп атат. Мен жана айтып атканым ошол. Ошонун негизинде азыр бардык саясий күчтөрдүн, коомдук катмардын, идеологиялардын көз карашы сыртка калкып чыкты. Улутчулдар бар. Религияны туу туткан кандидаттар бар арабызда. Орусчул көз караштар басымдык кылып турат. Бирок ошону менен бирге мага окшогон демократиялык реформа жасайбыз деген көз карашындагы өлкөдө бар экенин биз көргүзүп атабыз. Мынакей мен, Клара Соронкулова, Бабур Төлбаев, биз реформатордук көз карашты сунуш кылган кандидаттарбыз. Башкалардан айырмабыз ушундай болуп турат. Орусчул көз караштар бар, улутчул көз караштар бар. Мына ушулардын бардыгы бүгүнкү күндө ачык чыгып, тирешүү пайда болуп атат. Башка көз караштарга караганда албетте биздин көз карашыбыз артта турат. Анткени биздин колдогон коомчулук катмар азыраак болуп эсептелет. Демек шансыңызды билесиз? Билем, мен бардыгын билем. Бирок ошентсе дагы саясий процесс, саясий реалдуулук өзгөрүүдө бүгүнкү күндө. Күчтүү деген көз караш утулуп калуу мүмкүнчүлүгү аябагандай жогору. Анткени мисалы мынакей күчтүү улутчулдук көз караш эртең бийликке келди деп коелу. Же болбосо религиялык көз караш бийликке бүгүнкү күндө аябагандай өздөрүнүн амбициясын көргөзүп атышат. Алардын Кыргызстанды башкаруу, Кыргызстанды өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү жок. Себеби Кыргызстан бүгүнкү күндө бир гана коңшу мамлекеттерибиздин колдоосу, демократиялык мамлекеттердин колдоосу менен гана өнүгө алат. Себеби биз каржылык жактан, реформалык жактан, технологиялык жактан аябагандай башка дүйнөгө көз каранды, башка өлкөлөргө көз каранды мамлекетпиз. Ошондуктан көп улутчулмун деген, религияны туу туткан, орусчулмун деген саясатчылар утулуп калуу мүмкүнчүлүгү аябагандай жогору. Ал эми биздикине окшогон реформаторлук көз караштар күндөн күнгө кичинекей болсо дагы өсүп келет аябагандай. Мен айтканыңыздан цитата келтирейин. Кыргызстандын тарыхына өчпөс жарык калтыра турган, гүлдөтө турган президент болом деп ушул өзүңүздүн саясий программаңызды тааныштырып жатып айттыңыз. Менде суроо пайда болду да, ошондой жарык программаңызды сиз буга чейин эмне үчүн бийликке сунуш кылган жок элеңиз? Мен 20 жылдан бери саясий активдүү талаада келатам. Бир эле мамлекеттик башкарууда эмес, оппозицияда жүргөнүмө мынакей бул жылы 16 жыл болду. 2004 жылдан бери. Президент Акаевдин убагынан оппозицияга кетип, мына ошол бойдон бардык президенттер менен оппозициялык көз карашта келатам. Оппозициялык көз караш деген эмне? Оппозициялык көз караш деген ошол президенттер жүргүзүп аткан саясатка каршы саясат жүргүзүү. Алар жүргүзүп аткан мамлекеттик курсту тааныбай, альтернативдүү көз карашты сунуш кылуу деп эсептелет. Эгерде мен 16 жылдан бери оппозициялык көз карашта келатсам, анда факт түрүндө айтышыбыз керек. Менин саясий көз карашым, менин ошол президенттер менен болгон конфликтим бул идеологиялык, көз караштык конфликт болгон. Мен аларга оппозиция катарында бардык убакта өзүмдүн көз карашымды айтып келген. Мисалы, мен айтып келатам, Кыргызстан күчтүү президенттик бийликтен баш тартыш керек. Биз парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек. Өлкөнү премьер-министр башкарыш керек деген сөз. Мен реформа башка көз карашты айтып атам. Мен айтып келатам, Кыргызстандагы соттордун бардыгы президентке көз каранды. Бардыгы саясий заказ аткарат деп. Биз сотторду эгемендүү, ачык жана жоопкерчиликтүү кылалы деп. Бул альтернативдүү көз караш, бул менин программам. Үчүнчүсү, мен айтып келатам, биздин өкмөтүбүз жараксыз. Өкмөт толугу менен президентке көз каранды. Эч нерсе жасай албайт. Мен өкмөттү эгемендүү, кичинекей жана профессионалдуу кылам деп өмүр бою айтып келатам. Бул реформа. Мына ошо окшогон реформанын бардыгын бүгүн жыйынтыктап, өткөндө пресс-конференциямда айттым. 16 жылдык көз карашымды болгону кагазга түшүрүп, менин басып өткөн жолумду
кыйналган өзүмдүн ушул бир кыйынчылыктарымды саясаттагы бардыгын алып чыгып азыр коомго берип атам. Ал эми коом колдойбу колдобойбу? Ал экинчи маселе. Эгерде колдобосо, анда ушул азыр оор экономикалык абал менен кыйын адилетсиз башкаруу менен кала беребиз. Эмне үчүн мен ишенимдүү түрдө айтып атам? Кыргызстанды экономикалык, саясий кризистен алып чыга турган жалгыз кандидат менмин деп. Мен 100% ишенем буга. Анткени менин көз карашым бүгүнкү оор абалды чагылдырган, реформага алып келе турган, заманбап мамлекетке алып бара турган, дүйнөлүк өнүккөн мамлекеттер менен жакшы мамиле түзө турган экономикалык кризистен алып чыга турган көз караш болуп эсептелет. Өзүңүз айтмакчы, кыйла жылдан бери оппозицияда келе жатам деп жатасыз да. Анан азыркы бийликке дагы ынанбай келдиңиз. Бул бийлик эч кандай реформа жасай албайт депчи. А сиз үчүн реформа жасай турганга канча убакыт керек анда? Мен азыр байкап туруп, азыркы бийликке келген мен өзүмдүн эле теңдештарым, мурдагы коллегаларымды айтар элем, реформа жасоого мүмкүнчүлүктөрү жок эсе болуп калды. Эмне үчүн? Себеби бардык реформа жасайбыз деген күчтөрдү алдын ала түртүп чыдашты. Реформа дүйнөдө кимдер аркылуу жасалат? Реформа сөзсүз түрдө күчтүү жарандык коом аркылуу жасалат. Бүгүнкү күндөгү активдүү жарандык коом бардыгы азыркы бийликке каршы туруп калышты. Экинчиси, реформа жасоодо сөзсүз түрдө дүйнөдө эгемендүү, эркин массалык маалымат каражаттарына таянат. Азыркы күндөгү эгемендүү массалык маалымат каражаттарынын дээрлик көпчүлүгү азыркы бийликтин жасап аткан кадамдарына каршы туруп калышты. Бул алдын ала азыр келген бийлик реформа жасоодо аябагандай чоң каршылыкка, аябагандай чоң саясий каршы турган күчкө дуушар болду дегенди түшүндүрөт. Эмне үчүн азыркы ушул жарандык коом, массалык маалымат каражаттары, прогрессивдүү саясатчылар каршы туруп калышты? Анткени азыркы бийлик келери менен биз күчтүү президенттик бийликти орнотобуз. Биз бир мурдагыдан башкача багытка кетебиз. Бул ал багыт мүмкүн силердин көз карашыңарга туура эмес келет деп жанагы жарандык коомду чочтуп алышты дагы өздөрүнө каршы туруп калды. Ошондуктан мен ойлойм, реформа жасоо мүмкүнчүлүгү жок эсе болуп калды. Эми реформа деп азыркы келген бийликке адамдар эмнени түшүнөт мен билбейм. Менин көз карашымда реформа бул ачык айкындык, саясий адаандаштык, сөз эркиндиги, жарандык коомдун күчтүүлүгү, өкмөттүн эгемендүү болушу, парламенттин эгемендүү болушу жана эң башкысы соттун ачык жана жоопкерчиликтүү болушу. Жана губернаторлордун, мэрлердин эл тарабынан шайланышы. Эгерде ушуну реформа деп түшүнсө, анда жакшы. Ал эми курултайды киргизүү реформа десе, күчтүү президенттикти бийликти алып келүү реформа десе, анда мен аларды реформа деп айта албайм. Айтыңызчы, сиздин акыркы бир маектериңизден, же болбосо билдирүүлөрүңүздөн улам мен Садыр Жапаровго мамилеңиздин мындай лоялдуу экендигин байкап жүрөм да. Анан суроо жаралат да, Жапаровдун сиз мындай колдогон, же болбосо каршы болгон, жактырган же кемчиликтери кайсы деп ойлойсуз? Мен колдогон бир нерселерин айтайын. Садырдын башынан көп саясий окуялар өттү. Саясатта бышты. Көп саясатчыларга караганда Садыр күрөшкөндү, өтө прогрессивдүү көз карашы болбосо дагы, коомубуздун, мамлекетибиздин реалдуу абалына жараша күчтүү саясий тажрыйба топтоду. Мына ушул саясий тажрыйба, мен ойлойм, эгерде буйруп мамлекетти башкарууга келип кала турган болсо, кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик башкаруу көз карашын кененирээк кылганга, айкөлүрөөк болгонго, өзүнүн башынан көп кыйынчылык өткөн адам катарында, кыйынчылык деп мен түшүнөм, кыйынчылык деген бул демократияны көбүрөөк түшүнгөн адам болуп калат. Адам укугун сыйраган адам болуп калат. Анткени түрмө ошого үйрөтөт баарыбызды. Түрмөгө түшкөндө бардыгыбыз болуп көрбөгөндөй басымды сезебиз. Бийликтин, укук коргоо органдарынын, соттун басымы түрмөдө эле каныңды ичет аябагандай. Мына ушул адамды демократияга түртөт.
мына ушул көз караш садырды мамлекетти башкарууга келип калса, бир кандайдыр бир деңгээлде демократияны сыйлаганга, адам укугун сыйлаганга мамлекеттик башкаруучу катарында үйрөтөбү деген үмүтүм бар. Мына ушул жакшы жагы бар. Анан экинчи, биз моюнга алышыбыз керек, Садырдын феномени бул күчтүү феномен. Баарыбыз түрмөгө жатып атабыз. Мынакей мен дагы 1 жыл түрмөдө жаттым, Атамбаев дагы жатат, Текебаев дагы жатып чыкты. Бирок Садырдын феномени азыркы кыргыз саясатында бул биз каалайбызбы, каалабайбызбы эсептеше турган bir kızık siyasi fenomen болуп эсептелет. Бул жакшы нерселердин бири. Ал эми кетирип аткан кемчиликтери мен дагы бир жолу басып айткым келет. Мамлекеттик бийликти шашып ушуп реформа жасабайбыз деп айтпайт. Мамлекеттик бийликти жарандык коомду сыйлайт. Мамлекеттик бийликке келип аткан адам эркин массалык маалымат каражаттарын сыйлайт. Жана мамлекетти ушул дүйнөлүк цивилизациялуу мамлекетке кошконго аракет кылат. Артка кеткенге эмес. Биз ошол багытка багыт алышыбыз керек. Азыркы кетирип аткан кемчиликтери мына ушулар. Айтыңызчы, Садыр Жапаров абактан чыккандан кийин сиз 1-2 рет жолуккандыгыңызды айттыңыз да. Анан албетте сизге кызмат сунуштабаган менен мындай келечек үчүн бирге иштешүү ниети бар экендигин да билдириптир. Анда эмне үчүн сиз ошол президенттик жарышта ал кишини колдогон жоксуз? Мен эч убакта персона менен каршылашып, персона менен жеке жашыруун сүйлөшүүлөргө барган эмесмин. Демек, бул жалгыз сүйлөшүү болгон эмес анда? Жок, жалгыз сүйлөшүү болгон. Биз чогуу отуруп бир топ ошол тең туш саясатчылар, адамдар сүйлөшкөнбүз. Менин көз карашым персонага жаман мамиле кылуу эмес. Мен Садырга жеке эч кандай жаман мамилем жок, сыйлайм. Тең туш катарында түрмөдө отурганда дагы мамилебиз түз болду. Биздин бир эле эмес, үй бүлөлүк дагы мамилебиз бар. Биздин үй бүлөлөр дагы байланышып турат бири-бири менен. Бирок мен башка көз карашты сунуш кылган саясатчымын. Менин көз карашым менен Садырдын көз карашы, азыркы бийликтин көз карашы идеологиялык жактан башкачараак болуп эсептелет. Мен демократияга, реформага, дүйнөдөгү өнүккөн Европа мамлекеттери менен, Америка, Япония менен окшошкон мамлекет бололу, ошолор менен жакшы мамиле түзөлүү деген саясатчы болуп эсептелем. Мына ушул жерден биз кандайдыр бир деңгээлде каршылашып калышыбыз мүмкүн. Ал эми жеке адам катарында менин каршылашым жок. Эгерде келечекте кандайдыр бир жардам сураса, бул багытта дагы сүйлөшкөнбүз. Менин эмнеге жөндөмүм бар, мен Кыргызстанга кандай бир жакшы бир салымдарды кошо алат элем деген сөздөр дагы болгон, бирок конкреттүү эч кандай сунушубуз болгон жок. Жардам бергенге даяр болом, бирок азыр биз президенттик атсалышууда бири-бирибизге сөзсүз түрдө идеологиялык жактан, көз караш жактан кандайдыр бир деңгээлде атаандаш болуп эсептешебиз. Равшан мырза, негизи саясий соодалашуу деген нерсени көпчүлүк саясатчылар мындай сүйлөшө келсең андай болгон жок деп мындай жокко чыгарууга аракет кылышат да. Бирок дүйнөлүк иликтөөлөргө таянып көрсөк, саясатчынын карьерасында эң жок дегенде 2-3 жолу ошондой сүйлөшүүгө барган учур болот экен да. Сизде ошондой саясий соодалашууга мындай мүмкүн барышыңыз мүмкүн, ыктымалдуулук бар келечекте деп айтсак болобу, же муну да жокко чыгарасызбы? Мен ойлойм, саясат бул компромисс. Биз саясатта дайыма эле өзүбүздүн айтканыбыздын бардыгын аткара албайбыз. Саясатта дайыма бири-бирибиз менен сүйлөшүп, тил табышып, кандайдыр бир ортону тапканга, ошол аркылуу алдыга жылганга туура келет. Бул өзгөчө мага окшогон парламенттик башкарууну, парламенттик демократияны сунуш кылып аткан, ошол үчүн күрөшүп аткан саясатчы үчүн бул принципиалдуу позиция. Эгерде мен күчтүү президенттик бийликти сунуш кылсам, анда сиз айтып аткандай мен компромисске барбайм. Күчтүү президенттик бийлик баарын өзү чечет, өзү билет деген көз карашты карманат. Ал эми парламенттик демократияны сунуш кылып аткан адам парламентте дайыма бири-бири менен сүйлөшөт, компромисс табат, жолдорун таап, андан кийин гана багыт алышат да. Ошондуктан мен компромисстен эч убакта кетпейм. Бирок саясий позицияда, көз карашта эч убакта компромисс болбойт. Ал сөзсүз түрдө өзүңдүн көз карашыңды коомго лидер катарында сунуш кыласың, коомду артыңдан жетелеткенге, артыңдан ээрчиткенге аракет кыласың. Мен саясатчы катарында эч убакта мага менин саясий көз карашыма туура эмес келген коомдун катмардын сунушун басымын кабыл албайм. Мен ишенимдүү түрдө айтып келатам. Бизге
Азыр кээ бир саясатчылар айтып атпайбы? Коом муну айтса биз муну кылабыз, тигини айтса тигини кылабыз деп жана референдумду айтып атабыз. Анан эл чечиши керек деп атабыз. Жок. Эл чечпейт. Саясатта мамлекеттин өнүгүү багытын лидерлер чечет. Саясий лидерлер чечет. Саясий лидерлер коомго сунуш кылат. Биздин бул жолубуз туура эмес болуп калат. Урматтуу биздин жердештерибиз, мекендештерибиз, биз бул жол менен кетебиз деп мен мынакей дагы бир жолу айтам. Эгерде биз күчтүү президенттикке бара турган болсок, мекендештер, ашып кетсе 2 жылдан кийин өкүнөсүңөр. Мен саясий лидер катарында айтам. Биздин келечегибиз сөзсүз түрдө парламенттик демократияда. Андан башка жолубуз жок. Президенттик бийлик бизди 2 жылдын ичинде чатакка, туңгуюкка, болуп көрбөгөндөй экономикалык кризиске алып келет. Андай болсо, сиздин оюңуз боюнча парламенттик башкаруу бүгүнкү күндө өзүн актадыбы? Бизде парламенттик башкаруу болгон жок. Бизде бардык келген президенттер, бардык президенттин тегерегиндеги кошоматчы саясатчылар бизде парламенттик башкаруу болуп атат. Анан кийин биз парламенттик президенттик башкаруудабыз деген жомокторду айтып келди. Бизде 30 жылдан бери күчтүү, реалдуу, супер президенттик башкарууда жашап келдик. Мынакей бир эле суроо. Эгерде президент парламентке алып келип кайсы бир оор маселени кое турган болсо, парламенттин канча пайызы президентке каршы чыга алат? Мына сизге суроо, Майраш. Канча депутат 120-нын президентке каршы чыгып добуш бере алат? Ашып кетсе 5 депутат. Мынакей 6-чы чакырылышта мага окшогон 5 депутат бар болчу. Азыркы 6-чы чакырышта ашып кетсе 1-2 депутат бар. Анда аты өзгөрүп, мазмуну өзгөрбөгөн парламенттик башкаруу мүмкүн бизге кереги жок чыгар анда. Бизге аты өзгөрүп, реалдуу өзгөрүш болбогон парламенттик башкаруунун кереги жок. Бизге реалдуу, чыныгы парламенттик башкаруу керек. Ошон үчүн мен айтып атам. Кантип турабыз анда? Ошону мен айтып атам. Курулуштун биринчи кадамы биз азыр артка бүт бардык президенттик бийликти беребиз деп эмес, биз ансы деле берип келдик да бардыгын. Биз башка жака багыт алышыбыз керек болчу. Президенттен улуттук коопсуздук кызматын, генералдык прокуратураны алабыз десек туура болмок. Ошондо биз чыныгы өнүгүүгө багыт алган мамлекеттик башкарууга багыт алмакпыз. А биз болсо тетирисинче прокуратура менен УКМК аз болуп атат, президенттин бийлиги аз болуп атат. Биз дагы бийлик берели деген саясатты бүгүнкү күндө баштап атабыз. Эми президенттик шайлоо менен бирге референдум өткөнү турат. Анда жалпы эл ошол бизге кандай мамлекеттик башкаруу системасы керек дегенди тандаганы турат. Эгерде президенттик башкарууну тандай турган болсо, бизде эмне өзгөрүшү мүмкүн? Эч нерсе өзгөрбөйт. Мынакей мен азыр ишеним деп айта алам. Эч нерсе өзгөрбөйт. Эл кандай добуш берет деп ойлойсуз? Мен ойлойм, мурда мен саясатчы катарында билчим, социалдык изилдөөлөр бар. Көпчүлүк президенттик башкарууну колдочу. Мурда. Мурда бул канча жыл мурун? Мисалы, мындан бир 5 жыл мурда, 3 жыл мурда, бир жаңылбасам бир 70%, 80% бизде ошол баарын президент чечет. Бир президент баатыр келип, ошол бүт биздин маселебизди чечип кетет деген сезим күчтүү болчу. Азыр ал өзгөрдү. Акыркы изилдөөлөр, акыркы мен байкашым боюнча, жаңылбасам бир азыр 50-50%га келдик. Президенттик башкаруу жараксыз дегендер бүгүнкү күндө көбөйүп калды. Ошондуктан мен ойлойм, эгерде президенттик башкаруу утуп кете турган болсо, дагы бир жолу басып айтам, эч нерсе өзгөрбөйт. Сиз өзүңүздү мамлекетчилмин деп эсептейсизби? Эгер андай эсептей турган болсоңуз, аны далилдеген кайсы бир окуяларды же учурларды айта аласыз дегеним, сиздин оппоненттериңиз сиз тууралуу сөз болгондо дайыма популист деп да коюшат да. Популизм менен мамлекетчилдик, саясатчылыктын айырмасы бар. Популизм мисалы бир нерсени үлгү катары айтып кетейин. Мына ошол эле Садырга популист деп айтсак болот. Садыр бийликке келгенге чейин мен Кумтөрдү тартып алам дечи. Бирок бийликке келгенден кийин айтты, мен Кумтөрдү ала албайт экем, болбойт экен деп. Мына ушул популизм. Мен айтып келатам. Өзүңүз жөнүндө келет. Өзүм жөнүндө айтайын эми. Мен Кумтөрдү алабыз деп айткан эмесмин. Кумтөрдү алабыз деп биздин депутаттык кезибизде добуш беришкенде, мен албайбыз деп добуш берген депутаттардын бири болчумун. Бул мамлекетчилдик позиция. Анткени мен, мына Садыр бүгүн президент болуп келди, башкаруучу, убактылуу милдетин аткаруучу, ал айтып атат. Президент болуп келер менен айтты, жок, Кумтөрдү ала албайт экенбиз. Анткени
мамлекеттин башына келгенден кийин сен кооз сөз эмес, сага реалдуу бюджет керек. Эгерде бюджетти карай турган болсок, Кумтөр бүгүнкү күндө биздин бюджетибиздин көпчүлүгүн берип атат. Мына мен ошол көз карашты саясатчы катарында, популист эмес, реалдуу саясатчы катарында мурда эле айтып келгем. Мына бул популисттик эмес, реалдуу мамлекетчил саясатчы дегенди түшүндүрөт. Экинчиси, мен айтып келатам, сотту кескин реформа кылалы, УКМКны кескин реформа кылалы, мамлекеттеги жергиликтүү бийликти мэрлер менен губернаторлор шайласын. Бул популисттик эмес, бул реалдуу реформаторлук саясатчылык болуп эсептелет. Ошондуктан мени популист деп айткан адамдар, алар жаңылышат. Соңку 10 жылдын ичинде коомдук саясий процесстерге пикириңизди сиз көбүнчө социалдык түйүндөр аркылуу гана билдирип келе жатасыз да, бирок баягы саясий процесстерге түз аралашканыңызды байкаганым жок. Менде суроо бар да, демек саясатта да иш алып баруу үчүн сизде аркаңызда сиз менен бирге саясий күчтөр барбы, же сиз саясатта жалгыз карышкырсызбы? Менин көз карашымды карманган саясатчылар азыраак болчу. Акыркы 10 жылда мен көп кыйынчылыктарды башыман өткөрдүм. Демек жалгыз болдуңузбу? Жок, жалгыз болгон жокмун. Мисалы, менин көз карашымды карманган саясатчылар азыр мынакей акыркы убактарда эле атын айтып кетейин. Клара Сооронкулова пайда болду саясатта, Өмүрбек Абдрахманов, Алтынбек Сулайманов. Азыркы кандидаттардын арасынан көз карашты байкап көрө турган болсок, окшошураак. Меникине окшош көз караштардан Бабур Төлбаев да, Каныбек Иманалиев да пайда болду. Акыркы саясаттан чыгып кеткен Садык Шернияз да бар болду. Булар акыркы бир жылда. Мен ушул көз карашты акыркы 10-15 жылда айтып келатам. Эгерде менин көз карашым көп саясатчыларда мындай актуалдуу эмес десек, анда азаят эле. Менин көз карашым көбүрөөк болуп келатат. Эми реалдуу бир окуяны айтып келейин. 2014 жылы президент Атамбаев Манас аэропортун сатабыз дегенде Саттырбай ким алып калды эле деген суроодо мен жооп бере алам, мен алып калгам. Саттырбай митинг жасап, мен, Камчы Ташиев, Азимбек Бекназаров митинг уюштуруп Манас аэропортун Саттырбай алып калганбыз. Ошол убактагы бийлик Бажы союзуна киребиз дегенде каршы чыккан саясатчылар кимдер эле? Мен болчумун. Парламентте ашып кетсе бир 10 депутат бар болчук. Реалдуу турмуш баарыбызга көргөздү. Биздин позициябыз туура болгонун. Ал убакта бизди көпчүлүк колдогон эмес. Бирок биздин позициябыз туура болгон реалдуу бүгүнкү турмушубуз көргөзүп атат. Эми 5 президент менен оппонент болуп күрөшкөн саясатчыларды бүгүн санап келсек, саналып элебиз. Ошонун сап башында ким турат? Мен турам. Бирок сиз мисалы Аскар Акаевдин, Курманбек Бакиевдин учурунда кызматта туруп калдыңыз да, аяк жагында эле кетип калбасаңыз. Жок, Акаевдин 2004-төн баштап, 2004-төн баштап Акаевге оппозицияга өттүм. 2007-ден баштап Курманбек Бакиевге оппозицияга өттүм. Бирок анын учурунда да бийликте болдуңуз да. Бир жылда элчи болду, иштедим, бирок элчиликтен өзүм баш тартып кетип калдым. Ал эми Атамбаевдин убагынан 6 жыл оппозиция болдум. Сооронбай Жээнбеков 3 жыл оппозиция болду. Эми суроо дагы көрөрмандарга, сизге ошолордун бардыгы туура болуп чыктыбы, же болбосо мен туура болуп чыктымбы? Мынакей саясий реалдуулук баарын көргөздү. Алардын жасаган саясаты, иштери туура эмес болуптур да. Саясий күчтөр сизди колдогон барбы деген суроону мен жөн жеринен бергеним жок. Сиз 5-чакырылышка депутат болдуңуз, бирок андан кийин 6-чакырылышка, кийин мына 7-чакырылышка келген жоксуз да. Демек, сизди катарына кошкусу келген саясий партиялар болбодубу, же сизде каалоо жок болдубу? Аябай жакшы суроо. Муну бир аз чечмелеп айтып беришибиз керек. 2015-жылкы парламенттик шайлоодо ал убактагы бийлик, азыр бардыгы билет, саясатчылардын тизмети түшкөн. Кайсы партияларды өткөрөбүз, жана кайсы партиялар өтпөйт. Кайсы адамдар ошол өтө турган партиялардын тизмесине кирет, кайсы адамдар кирбейт деп. Ошол кирбегендердин кара тизмесинде мен бар болчумун. Ошон үчүн 2015-жылы мен шайлоого өтө алган жокмун. Бул биринчиден. Экинчиден, мен жашырбай айтып келатам. Эгер өтө алсаңыз, кайсы партия менен барат элеңиз? Мени партиялар ала албайт болчу. Анткени эгерде мен ала турган симпатия бар партия бар болчу да, ким эле? Жок беле. Жок болчу. Анткени мен каалаган партиялар тизмеде жок болчу өтө турган. Мени ала турган, ошол өтө турган тизмедеги партиялардын мен алууга коркунуч бар болчу, алар мени ала албайт болчу. Ошондуктан мен алдын ала билчим.
Мында анча-мынча басымы азыраак партия ар намыс болду. Ошондуктан мен 2005-жылы шайлоого ар намыс менен бардым, бирок ар намыс өтө турган тизмеде жок болчу. Бийлик тарабынан уруксат берилген эмес. Бул биринчиси. Экинчиси, менин көз карашым коомдо кабыл алынбаганы менен, мен жана реалдуу түрдө айтып кеттим, менин көз карашым реалдуу, күчтүү экенин, жана перспективалуу экенин мен бардык күрөшүп келген президенттердин үлгүсүндө далилдеп көргүзүп бердим. Ошондуктан мен айтат элем, азыр дагы менин көз карашыма каршы чыккан саясатчылар топ аябагандай күчтүү, бирок мен билем, менин көз карашым бул эң мамлекетчил, эң реалдуу жана эң келечектүү көз караш болуп эсептелет. Сиз айткандай, парламентке келишиңизди дагы жактырбаган, анан сизди мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде оппонент катары көргөн Атамбаев убагында сизди Жээнбековдун орду түрмөдө деп айтты эле. Бирок сиз соңку учурда ал кишини колдоп жүрдүңүз да, анан мүмкүн сиздин ордуңузда башка бирөө болсо бул сөз үчүн алыс качмак, эмне жакындатты? Мени тактап коюшум керек, бир эле Атамбаев эмес, мени бардык президенттер камагысы келген. Акаевдин убагында 2005 жылдын башында камоо жөнүндө команда берген, бирок жетишпей калышты. Бакиев 2007 жылы биз, мен, Феликс Куулов, Өмүрбек Текебаев чоң аянтта, борбордук аянтта митинг жасап, митингди кууп таратышып, 2007 жылдын 19 апрелде тараткандан кийин мага 2 күндүн ичинде 3 кылмыш ишин козгошту. Андан кийин Атамбаев да камаганга аракет кылды, бирок колдорунан келбеди. Алар жашырбай эле айтышат, азыр ошол алар менен чогуу мамилем болуп калгандан кийин өздөрү тамашалап айтышып калышат, өзгөчө Мээрбек Мискенбаев отуруп алып, Равшан Жээнбековду кантип камайбыз деп аябай ойлонор элек. Бирок Атамбаев эми мындай идиректүү, көзгө көрүнө турган кылмыш ишин жасаганын таба албай атабыз. Ошон үчүн тим эле коелу деп Атамбаев өзү айткан деп Мээрбек Мискенбаев тамашалап айтып калат. Ал эми Сооронбай Жээнбековго ошондой мүмкүнчүлүк пайда болуп калды. Атамбаев душманы жана кылмыш ишин азыр Жээнбековго келебиз. Атамбаевдин ошол пикирине капа болуп мындай жок, саясатта капа болбойт. Саясатта мен жана айтып кеттим, биз баарыбыз бири-бири менен урушабыз, бирок кандайдыр бир компромиссти табууга туура келет. Ошентсе дагы кийин Атамбаев менен кандайдыр бир деңгээлде ошол Сооронбай Жээнбековго каршы пикирлеш болуп калды. Бирок аны дагы маанилүү саясий себептер. Күрөшкө чогуу чыгалы деген экенсиздер да. Ооба, анткени мындай да. Мен дайыма күчтүү мамлекетте саясий атаандаштык, саясий оппозиция үчүн күрөшүп келатам. Сооронбай Жээнбековго реалдуу күчтүү оппозиция бир гана Атамбаев боло алды. Мен ойлогом, Атамбаевдин арты менен биз өлкөдө күчтүү оппозиция түзөбүз деп. Бирок ал максатыма жете алган жок. Эми акыркы бир жыл ичинде сиздин абакка отуруп чыгышыңызга экс-президент Жээнбековдун түздөн түз тиешеси болгондугун айтып жүрдүңүз да. Анан кайсы бир интервьюңузда айткан экенсиз, ал Жээнбеков качандыр бир убакыт келет, ошондо өзү түрмөгө отурат же Кыргызстандан тышка качып чыгууга мажбур болот депчи. Анан менин пикиримде бул абдан чоң бир билдирүү. Далилдериңиз жетиштүүбү, барбы? Мен эки нерсеге таянам. Биринчиси бул биздин Кыргызстандын тарыхы жана тажрыйбасы. Эгерде Кыргыз тарыхынын акыркы 30 жылдык тажрыйбасы менен тарыхын карай турган болсок, бардык президенттер Кыргызстандан же качышка, же түрмөгө отурушка туура келди. Мен ойлойм, бул реалдуу тарыхый фактыны Сооронбай Жээнбеков өзгөртө албайт. Бул анын каалоосуна жараша эмес. Бул биздин, жана айтып кеттим, тарыхыбыз жана тажрыйбабыз. Бул бүгүнкү күндө көрүнүп турат. Экинчиси, Сооронбай Жээнбеков эки маселе боюнча каалайбы, каалабайбы эртели кеч жоопкерчиликке тартылат. Биринчиси ТЭЦ маселеси. ТЭЦти кабыл алган, акт прием передача деп коет. Бул Сооронбай Жээнбеков премьер-министр кезинде болгон окуя. Эгерде ТЭЦ боюнча Атамбаев, Сапар Исаков жоопкерчиликке тартыла турган болсо, анда бир тууган Сооронбай Жээнбеков менен Асылбек Жээнбековдор дагы жоопкерчиликке тартылышка туура келет. Сооронбай Жээнбеков ТЭЦти кабыл алган, ал эми Асылбек Жээнбеков ТЭЦ маселесин мыйзамды бузуп, 1 сааттын ичинде 3 окууда бир күндө өткөрүп берген жогорку кеңештин төрагасы болгон. Бул биринчиси, фактысы. Экинчиси, Кой Таш окуясы, каалайбызбы, каалабайбызбы, эки президент катышкан
трагедияга алып келген окуя болуп эсептелет. Бул сөзсүз түрдө Сооронбай Жээнбековду, Опунбаевди, Кашкар Жунушалиевди жана Өткүрбек Жамшитовду эртели кеч сөзсүз түрдө бүгүн болбосо эртең болбосо бүрсү күнү түрмөгө алып келе турган кылмыш жана саясий окуя болуп эсептелет. Бул жерде сиз Атамбаевга жан тартып аткандыгыңыздан улам айтылып аткан ой эмеспи? Жок. Мен реалдуу ошол жерде катышкан адаммын. Таң калыштуусу мен ал жерде кийин барсам дагы, кийин барып ошол кыйын окуя болуп турганда атайын кызматтын кызматчыларын өлүмдөн сактап алып чыгып берсек дагы, милиция менен жаш жигиттерди кагыштырбай сактап калсак, ага карабастан мага сыйлык бир рахмат айтыштын ордуна алып барып түрмөгө алмашты. Эми Атамбаевга жан тартып атат деп атасыз, мен бир логикалык нерсени айтып берейин. Атамбаев болгону суракка барбай койду. Тынч үйүндө жатып алды, бар. Бекинип жатат үйүндө. Мен барбайм, бирок үйүндө жатып алайын деп койташты. Аны үчүн да сындабадыңыз беле бир учурда, Ооба. Эми суракка келбей койгон бул тынчтык жол. Мен барбайм деп эч кимди сабаган жок, эч кимди урган жок. Үйүнө жатып алды. Үйүнө эмне кылат? Жеке менчик аймагында. Ал анын иши. Үйүндө жатса, Сооронбай Жээнбеков менен Опунбаев автоматтарды көтөрүп алып, согушуу үчүн Атамбаевдин үйүнө барды. Сиз үйүңүздө жатсаңыз, мени жамандап, мени сөгүп коюп, мен сиздин үйүңүзгө курал көтөрүп келип атсам, ким күнөөлүү болот? Сизби же менби? Мен ойлойм, мен күнөөлүү болмокмун. Ошол сыяктуу Атамбаев тынч жаткан үйүнө автомат менен, боевой патрондор менен мен муну далилдеп бере алам. Бул видеодо бардыгы көргөзүлгөн, урматтуу көрүүчүлөр. Сооронбай Жээнбеков менен Опунбаев автомат көтөрүп Атамбаевдин үйүнө барып, Атамбаевди атып ташташты. Анан кийин алып келип, тетиришинче кайра Атамбаевди күнөөлүү кылып атышат аларчы. Атамбаев бизди атып атат деп. Атамбаев аткан жок. Тынч жаткан элди, койташтыктарды аткан бул Опунбаев менен Сооронбай Жээнбеков болуп эсептелет. Мына ушул жоопкерчилик эртели кеч эч жакка кетпейт. Сөзсүз түрдө аларды түрмөгө алып барат. Равшан мырза, мына сизди көбүнчө баягы батышчыл саясатчы катары айтып жүрүшөт да, анан Орусияга карата сиздин мамилеңизди дагы жакшы билебиз. Анан менде суроо пайда болот да, эгерде президент болуп кала турган болсоңуз, Кыргызстан ИАЭБтин курамында, анда бул жагдайда сиздин иш аракетиңиз кандай болмокчу? Мен реалдуу абалды баары бир эске алууга туура келет. Эгерде мен президент болуп кала турган болсом, биз ИАЭБтин курамында калабыз. Башка жолубуз жок. Биз ИАЭБке кирип аябаганда чоң ката кетирдик. Ал эми чыга турган болсок азыр, биз андан дагы көп ката кетиребиз. Ошондуктан мен мамлекеттик башкаруу жөнүнчү катарында жана айтып кеттим, мен популист эмесмин. Мен реалдуу нерсени айтып атам. Анда мамлекетчилдик позицияда карайт экенсиз. Ооба. Эгерде мен дайыма өзүмдү мамлекетти башкарууда же өзүмдүн көз карашымды айтууда жон гана саясатчы катарында эмес, мен мамлекетти башкарууну президент катарында караганды үйрөнөм, билем. Мен билем, биз чыга албайбыз. Анда биздин экономикабыз түбү менен талкаланып калат. Ошондуктан биз ИАЭБте калабыз. Бирок Россия менен болгон саясатыбыз бир аз өзгөрөт. Биз Россиянын, Кремлдин бардык маселелерде бизге карайсыңар, бизге түздөнөсүңөр, биздин айтканыбыздан чыкпайбыз деген саясатын кабыл ала албайбыз. Биз Бириккен Улуттар Уюмунда, Европа менен болгон мамилебизде эл аралык көп форматтуу саясат жүргүзүүдө биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн эгемендүү саясатыбызды жүргүзөбүз. Сиздин шайлоо фондуна кеткен каражаттарыңыз жеке өзүңүздүн чөнтөктөн болуп атабы же сизге дагы ошол батыштан мындай каражат келеби? Батыш мамлекеттери, Америка Кошмо Штаттары эч убакта саясатчыга акча бербейт. Алар эч убакта мына могул сенин акчаң шайлоого бара бер деп бир дагы саясатчыны буга чейин колдогон эмес. Эгер колдосо, мен билем алар мени мурда колдомок. Мен саясатчы катарында алар менен жакын мамиле кылган саясатчы катарында айтылам. Эч убакта эч кимге жардам берген эмес, жана бербейт. Бирок алар мамлекетте болуп аткан реформаларды колдойт. Демократиялык процесстерди колдойт. Эгерде жана мен ошон үчүн айтып атам, мага окшогон адам мамлекет башына өкмөткө келе турган болсо, алар өкмөткө берет. Мамлекеттин бюджетине берет. Алар премьер-министр, президент Жээнбековго берет. Мурдагы Жээнбековго эмес, азыркы Жээнбековго берет.
Мурдагы Жээнбеков эч убакта реформага көз карашы жок болчу. А менин реформага, өнүгүүгө, алар менен жакшы өнөктөштүк мамиле түзүүгө көз карашым бар. Ошон үчүн беришет алар. Фондуңуздагы каражатты өзүңүз гана таап каржылап атасызбы? Фондумдагы каражаттын бардыгын мага эч ким бир тыйын берген жок. Башкаларга окшоп мен айта албайм. Айтпайм, менин тиги досторум алып келди, же болбосо бир эл көтөрүп келди деп. Азыр акчасы барлардын баары айтып атпайбы? Тим эле ар кандай рекламалары кетип атат, анан кийин шиттер илинип атат. Кечөөнүн акчасы жок жүргөн адамдардын бардыгында акча пайда болуп калды белечи. Мен антип айтпайм, мен эмне бүгүнкү күндө иш кылып атсам, бардыгын өзүмдүн, үй бүлөмдүн эсебинен кетип атат. Көп акча кетирген жокмун, мынакей карасаңар болот. Эмне менин шайлоо фондуман өтүп атса, бир жаңылбасам бир 2 миллион, 3 миллион сомдун тегерегинде жок кылдым. Бардыгы өзүмдүн, үй бүлөмдүн акчасы. Албетте, эми сизди эч ким мындай жакыр адам деп эсептебейт. Керектүү, жетиштүү тиричилик оокатыңыз бар да. Анан тыштан канча киреше аласыз? Тыштан дегени масыл таштан канча жылыга киреше алып турасыз? Асыл таш кирешелүү пансионат эмес. Эгерде акыркы убактардагы экономикалык көрсөткүчтөрүн карай турган болсок, бул салык органдарында деле бар. Көрүнүп турат бардыгы. Жалпы мамлекеттеги экономикалык абалды карай турган болсок, асыл таш бүгүнкү күндө актив эмес, пассив. Бул экономиканы түшүнгөн адамдардын бардыгы билет. Пассив деген бул асыл таш пайда берген эмес, тетирисинче бизге жүк болгон экономикалык субъект болуп эсептелет. Ошондуктан асыл таштан эч кандай пайда жок. Кармап туруунун канчалык кажети бар эле? Эч кандай зарылчылыгы жок. Мен эгерде азыр ушул асыл ташты алам, мен инвестиция кылам деген бирөө болсо, алып туруп бардыгын өткөрүп берүүгө даярмын. Бирок тилекке каршы Кыргызстандын экономикасы бүгүн баарыбыз көрүп турабыз. Айбагандай оор абалда, туризм тармагы болобу, гостиница тармагы болобу, бардыгы бүгүнкү күндө банкротко келип такалды. Ошондуктан кармоонун зарылчылыгы жок. Эгерде кайсы бир адамдар кызыга турган болсо, инвестиция кылабыз деп, биз үй бүлөбүз менен бергенге даярбыз. Сиз 2001-2005 жылдарда мамлекеттик мүлк фондун жетектеп турдуңуз да. Ошондо карап көрдүм мен 342 объектини менчиктештирүү процессине түздөн-түз катыштыңыз. Албетте, бардык аракеттериңиз сиздики мыйзамдуу, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болду деп эсептейсизби, же сизден көз каранды болбогон учурлар, мүмкүн кээде принциптен тайган учурларыңыз болдубу? Чынын айтсаңыз. Эми чынын айтканда, мен жана айтып кетпедимби, президенттер бизде бардыгын чечет. Министрлер бизде эч нерсе чечпейт. Мен бул боюнча жашырбай эле дайым айтып келатам. Өзүм кызматта турганда дагы айтчым, мынакей акыркы 16 жыл оппозицияда туруп дагы айтып келатам. Мамлекетте бардык маселени бир гана президент чечет. Мен ошон үчүн күчтүү президенттик бийлик менен күрөшөлү деп келатам. Күчтүү президенттик бийлик эч убакта туура кеңешти кабыл албайт. Мыйзамдуулукту туу тутпайт. Күчтүү президенттик бийлик өзүнүн гана кызыкчылыгын туу тутуп, ошол аркылуу гана чечим кабыл алат. Анткени ага басым кылуучу мамлекеттик институттар, демократия таасир бере албайт. Менин убагымда да ошондой болчу. Азыр дагы ошондой. Демек сиздин көз каранды болбогон, бирок мыйзамсыз аракеттер болгон. Жок, мен мыйзамсыз аракеттер болгон деп айта албайм, бирок президент тапшырма берген күндө дагы бардык министрлер ошону мыйзамдаштырганга аракет кылат. Анткени бардыгы жоопкерчиликке такалат да. Мисалы ошол мамлекеттик мүлк боюнча айтып кеттиңиз, мамлекеттик мүлктү мен саткан жокмун да. Аны мамлекет сатып атат. Турмуштук кредоңуз кандай? Мен саясатта 20 жылдан бери активдүү позицияда келатам. Бүт өмүрүмдү саясатка арнадым. Жана бүт өмүрүмдү арнайм. Хоббиңиз да саясат болуп калды го? Хоббим дагы саясат, жашоом дагы саясат. Мындан ары дагы саясатта болом. Көп саятчылар айтат, тажадым, мынакей бизде ушул өзгөрүү болбойт, биз күрөштүк. Көп көрүнүктүү саясатчыларды угуп атам кийинки кезде. Таанымал саясатчылардан. Мен алардан айырмаланып айтам. Мен 20 жыл активдүү саясатта болдум. Дагы 30 жыл активдүү саясатта болом. Эч ким мени саясаттан кетире албайт. Түрмөгө камайбы, кылмыш үчүн козгойбу, коркутабы? Эч кандай айырмасы жок. Мен өмүр бою саясатта келатам, жана саясатта кала берем. Эмне үчүн саясатта калам? Кыргызстанды акыры өзгөртөбүз. Кыргызстан акыры прогрессивдүү, реформаланган, адам үчүн адилеттүү түзүлгөн мамлекет болот. Мен ошого саясатта болсом дагы, болбосом дагы, президент болсом дагы, болбосом дагы салынбошом. А эгерде президент боло турган болсом, мунун бардыгын өзгөртүүгө менде көбүрөөк мүмкүнчүлүк пайда болот. Жана өзгөртө алам. Соңку суроо. Эгерде президент болбой калсаңыз, өкмөттүн курамына барып иштөөгө даярсызбы мында?
Бул боюнча дагы биз ошол садыр камчы болуп бардыгыбыз сүйлөшүп калган учурлар болду. Эгерде президент болбой калсам, мен эгемендүү саясат жүргүзө ала турган, өзүмдүн көз карашымды ишке ашыра ала турган багыт болсо, эгерде мага мүмкүнчүлүк бериле турган болсо реформа, мен эч убакта жашырган эмесмин, барам, иштейм. Эгерде көзүм жетпесе, бул жерде мен эч нерсе кыла албайм деп, анда барбайм. Бирок мен ойлойм, дайыма амбициямды жашырбай айтып келген, менин амбициям бул президенттик позиция, премьер-министрлик позиция. Башка жак мени көп кызыктырбайт. Демек, башка кызматка барууну ойлоносуз? Башка кызматка жалпысынан барбайм деп айтсам болот. Себеби мамлекетти өзгөртүүгө эки гана адамдын мүмкүнчүлүгү бар. Жана мен айтып кетпедимби, министрлер эч нерсе чечпейт деп. Министр эч нерсе чечпейт, мен аны жакшы билем. Мамлекетте барын чечкен президент, анча-мынча чечкен бул премьер-министр. Калган кызматтар көп маанилүү эмес. Депутат болгуңуз келбейби? Депутатка барам. Эгерде президенттикке өтпөй кала турган болсом, анда депутаттыкка барам. Азыр айта албайм, билбейм. Чын айтайын, жашырган жокмун, билбейм. Бирок эки позицияны карманам. Реалдуу өзүмдүн көз карашымды карманган партия адамдарды чогултканга аракет кылам. Эгерде ошол позиция менен өтүп келсек, бул Кыргызстан үчүн аябагандай утуш болот. Анткени жана мен айтып кеттим, менин көз карашым, мага окшогон адамдардын көз карашы аябагандай келечектүү. Жана өлкө үчүн аябагандай керек. Эгерде аны жасай албасам, анда кандайдыр бир саясий күчтөр менен компромисске барып, ошолор аркылуу парламентке келгенге аракет кылам. Чоң рахмат, анда ийгилик каалайбыз сизге. Рахмат силерге дагы.